Мында келгендер бал өндүрүү боюнча көп жылдык тажрыйбасы бар фермерлер. Кыргызстандын жаратылышында бул тармакка ыңгайлуу болгондуктан балчыларга ары өстүрүп бал даярдоо анчалык кыйынчылык туудурбайт. Бирок Кыргызстандын арылары салыштырмалуу балды аз чогултат. Андыктан ишкерлер башка өлкөлөрдөн балды көп чогултуучу арыларды алып келип, жергиликтүү арылар менен аргындаштырууну колго алышкан. Ошо 56 жылдан бери арууну кармайбыз. Селекционный иштер менен заниматься этебиз. Маткаларды алмаштырып турабыз. Жылда. Карника, германская порода, она Карпатка, азыр атайын мынау Алай Туасели деген кооператив полностью ошо плодный маткаларды чыгарып атабыз. Карпатская порода. Шухрат Саидакбаров бул жолку жарманкеге балдан даярдалган 10 түрдүү продукция алып келди. Айне гидишке, кадимки момпосуй кагазына жана башка формаларда таңакталган бал мында келгендердин кызыгуусун жаратты. Ал 3 жыл мурда балды таңактап кайра иштетүүчү чакан ишкана ачкан. Бул арада балдын бир нече түрлөрүн өндүрүп, сатууну жолго кое алды. Аны менен бирге Шухрат мырза өндүргөн балдарын чет өлкөгө да сатууну жолго койгон. Азырынча Кытайга экспорттоого жетиштик. Эми мындан ары Бириккен Араб Эмираттарына, Дубай, Медина шаарларынан суроо талап болуп атат. Ошого даярданып атабыз. Бал фестивалына өлкөнүн 7 облусундагы жергиликтүү тургундар, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана Каракулжа райондук администрациясынын башчысы катышты. Андан сырткары аймактардан келген фермерлердин балдарын мындагылар даамдап көрүп, жыйынтыгында эң мыкты ак бал, эң мыкты балдан жасалган продукция жана башка номинациялар боюнча тандоо жүргүзүлдү. 16-17 жылда экспортко чыгуу 30 тоннадан 40 тоннага чейин көбөйүп атат. Ошондуктан биздин Каракулжадагы бал өндүрүүчүлөрдүн максаты ушул бал өндүрүүнүн көлөмүн 800 тоннага чейин жеткизүү максатында ушундай максаттуу иштерди жүргүзөлү деп ушундай алдына чоң максаттарды коюп атышат. Ошон үчүн ушундай чоң максатка жетиште ушул бал фестивалынын аябай чоң пайдасы бар. Кыргызстандын балы мындан 2 жыл мурда Түштүк Кореяда өткөрүлгөн бал сынагында 146 мамлекеттин ичинен 1-чи орунду ээлеп, сапаты жана даамы боюнча экологиялык жактан таза жана пайдалуу экендиги далилденген. Кыргызстандын бардык аймагында бал өндүрүүгө толук мүмкүн. Бизде балдын бир нече түрлөрү өндүрүлөт. Мисалы эспарсет гүлүнөн алынган ак бал, тоо балы, жайыт балы жана башка түрлөрү бар. Бал өндүрүүчүлөр фестивалга өздөрүнүн таттуудан жасалган түрдүү продукцияларын мында уюштурулган жарманкеге алып келишкен. Бүгүн дал ушул бал фестивалына Ысык Көл облусунан келген бал өндүрүүчүлөр воск деген каражаттан жасалган атайын момундай жаныбарлардын сөлөкөтү түшүрүлгөн буюмдарды жасап келишкен. Ошону менен бирге бал арычылыкка керектүү пайдалуу кеңештер жазылган момундай бал арычылык деген китеп дагы бар бул жерде. Жана башка балдан жасалган бир катар каражаттар. Кыргызстандын балы эң көп коңшу Кытай мамлекетине, андан кийин Бириккен Араб Эмираттары, Орусия жана башка мамлекеттерге экспорттолот. Фестивалды уюштуруунун максаты да бал арычылардын башын бириктирип, балдын сапатын жогорулатуу менен чет өлкөгө экспорттоого шарт түзүү. Бекназар Абдыкасымов, Илимбек Эмилбек уулу, Атай Сыдыков, Таң нуру программасы үчүн.